Казакстандын Актау шаарына жакын жерде жүргүнчү ташыган учак кулап түштү. Алдын ала маалымат боюнча учакта Кыргызстандын 3, Азербайжандын 37, Орусиянын 6 жана Казакстандын 6 жараны болгон. Учак Азербайжан аба жолдоруна таандык болуп, Бакудан Грознойго учуп бараткан. Алдын ала маалыматтар боюнча учакта 67 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Кырсыкка чейин Азербайжан аба жолдорунун G282-43 рейси кырсык сигналын берген. Грознойдагы тумандан улам учак Бакудан Махачкалага, андан ары Актауга багыт алды. Акыркы маалыматтар боюнча кырсыктан 25 адам аман калып, бардыгы ооруканага жеткирилген. Жапаров учак кырсыгынан улам Алиевке көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын президенти Илхам Алиевке көңүл айтты. Анда ал Казакстанда Азербайжандын жүргүнчү учагынын кыйрашын терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирген. Жапаров көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, жабыркагандарды тезирээк сакайып кетүүсүн каалаган. Аба кемесинин ичинде 67 адам болгону, анын 28 аман калганы айтылды. 5 микрофон. Рахмат төрага. Алмаз Акунжанович. Азыр мына Бишкек, Ош шаарларында квартираны ижарага берүү боюнча ким көзөмөлдөйт, шуну бир тапшырма берсеңиздер. Себеби бир комната, бир бөлмөлүү квартиралар бүгүнкү күндө 30-40 миңге берип атышыптыр да. Эки бөлмөлүү квартираларды 50 миң, 60 миңден берип атышыптыр. Ушуну мына биздин жаштарыбыз, студенттерибиз, жаңы үй бүлөлөр суранып атышат, ушунун баасын бир көзөмөлдөсөк. Себеби алардын да бир условиясы бар экен. Жаш балалууларга бербейбиз. Жана бир бөлмөлүүнү 2ден ашык кишиге бербейбиз и предоплата кыласыңар депчи. Ушул квартира боюнча бааларын биз бир көзөмөлдөсөк. Айрыкча мына жаштар, студенттер суранып атышат. Мына Бишкек шаарында бир бөлмөлүү батирге 30 миң төлөп жашаш деген бул не деген нерсе бул? Ушул боюнча бир тапшырма берсеңиздер. Мына дагы Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушунда кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн эхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн эхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. 7 күн баламды ошол жерде куюкаланып өлүп атканын карап отурдук. Балам куюкаланып, жан дүйнөсү өрттөнүп, температурасы 38-39тан түшпөй. Балам өрттөнүп өлдү ошол жерде. Бул химический оружие дегендей химический зат, будан ашкан оор дары-дармек жок дүйнөдө. Буну кандай болгон күндө да врач 100 жолу текшериш керек болчу. Буну Саярда жанагы шалакы врач. Уже 5-күнү балам 5-күнү. 5-күн балам реакция бербей калды. Нервныйдагы нервтеги системалардын баары өлдү. 2-3 күнү колунан бутунан анализ алып атканда илип атты эле. 5-күнү балам эч нерсе реакция жок эле жатып калды. Галлюцинация башталды. Оозун тиштеп, ооз башын баарын канжалатып баштады. Балам ар нерсени сүйлөп баштады. Галлюцинация болуп баштады. Дыхание дем ала албай баштады.
Балам алып келет, ата алып кетчи мени. Балам мен 3-4 күн мурун могул заключениялар исходу аягы өлүм менен болорун мен 3 күн мурун билип, баламдын өлөрүн күтүп жүрдүм. Ошо менен 6-чы күнү реанимацияга алып барышты кечинде. 5-чи күнү реанимацияга алып кетишти баламды. Барып деле кол бутун таңып жаткызып койду. Ошол жерде балам апа деп жатты. Аннесин сүйлөп жатты. Эртеси күнү саат 11-де балаң өлүп калды деп койду. Чындыгында жана мен адресиме атайын даярдалган нерсе болуп кетти. Мен ойлойм Айбек Алтынбекович публично кечирим сурайт. Мен аны ишенем. Мен өзүмө ишенген үчүн эл өкүлдөрүнүн алдына келип олтурам. Жогорку соттон эң коркпой дайым жогорку кеңешке келип, силердин алдыңар менен мындай түзмө-түз сүйлөшкөн судьялардын бири болушум керек. Мен ушул мындай суроого жооп берип коеюн. Мамлекеттик кызыкчылыгындагы суроо берген жок. Айбек Алтынбекович. Рахмат, кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. 50 жыл күзгө чейин Баткендеги биринчи биздин жарандарыбыз үйлөрүн ала башташат. 2026 жылы баягы расчет кылган 5000 квартиранын баары бүтүшкөн. 2026 жылы Баткенде 5000 квартираны мына жакырага мону катына тартып коюп чыгарган. Ошо тартып койгондо сону кылып бүтүрүшкөн. Булардын курулуштун эмеси керек бизге? Сапаты, эң башкы сапаты. Курулушту кургандан кийин ыңгайлуулугу. Ыңгайлуулукка эмне кирет? Ыңгайлуулукка бул жер астындагы баягы автостоянкалар кирет, балдардын ойногон жайлары кирет, дем алган жайлары кирет, туурабы? Ошол адамдардын ыңгайлуулугу, сапаты сөзсүз болуш керек. Естественно, көркү дагы жакшы болуш керек. Анан көркү болот деп, мына сырттарын эптемей материалдар менен жасап коюп, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан көчүп түшүп калбасын. Макулбу? Ошон үчүн сапатын жакшылап карагыла. Мына тыйындарыңар жетишип атабы? Материалдар жетишип атабы? Жумушчу күч кандай? Жетишип атабы? 300 адамдын канчасы иностранец, канчасы кыргыз жарандар? 300'ün баары эле Баткендин өзү. То есть 100% кыргыздын жарандары иштеп атат. Мына ушундай болуш керек. Булардын көпчүлүгү жанагы мурда Россияда башка иштеп жүргөндөр да. Ошондон келди да. Россиядан келди. Алып баруучуларды чапкан киши кармалды. Бишкектеги кафелердин биринде алып баруучуларды микрофон менен чаап жиберген киши кармалды. Окуя 22 декабрда сыйлык тапшыруу иш-чараларынын биринде болгон. 36 жаштагы активист Элимбек Исраилов спирт ичимдигин ичип алганын айтып, элден кечирим сурады. Милициядан майда бейбаштык боюнча иш козголгонун билдиришти. Белгиле кетсек, бул беренеде 5500 сом айып пул салуу же 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алуу каралган.